Саламатсыздарбы? Эл аралык жаңылыктар топтому менен тааныштырып, Нияз Ашматов. Иран Туркияга карай дагы бир баллистикалык ракета учурду. Аны абадан коргонуу күчтөрү атып түшүргөн. Бул тууралуу Туркиянын коргоо министрлиги билдирди. Ушул сыяктуу кырдаал бир нече күн мурун да болгон. НАТОнун башкы катчысы Рютен айтымында бул контекстте альянстын 5-беренесин ишке киргизүү маселеси жок. Иран эгерде Түркия Ислам Республикасынын аймагына сок курууда АКШга жардам берүүнү уланта берсе, ал Иранын ракеталарынын туруктуу бутасына айланышы мүмкүн экенин эскертти. Иранын эксперттер кеңеши Мучтаба Хаменейни өлкөнүн жаңы жогорку лидери кылып шайлады, деп билдирет Фарс агенттиги. Ал Иранын өлтүрүлгөн жогорку лидери Аятолла Али Хаменейнин уулу. Мучтаба Ирандагы көчүгө артындагы таасирдүү фигура деп эсептелет. Анын Ислам революциясынын гвардия корпусу жана өлкөнүн коопсуздук күчтөрү менен тыгыз байланышы бар. Мучтаба Хаменей көптөн бери атасынын эң мыкты саясий кеңешчилеринин бири деп эсептелип келген жана ошондой эле радикалдуу топтор менен байланышы бар. Израилдик маалымат каражаттарынын маалыматы боюнча ага кол салуу аракети буга чейин да болгон, бирок ал аман калган. Ал арада Ирактын шиит лидери Аятолла Систани Иранды коргоо үчүн жамааттык жихадка чакырган фатва чыгарды. Орусиянын президенти Владимир Путин Ирандын жогорку лидери болуп шайланган Саид Мучтаба Хаменейни куттуктады. Ирандын Тасним маалымат агенттиги чындыктын убадасы 4 операциясынын 31-толкуну башталганын маалымдады. Ал жаңы жогорку башкы командачы Аятолла Саид Мучтаба Хаменейге арналганы белгиленди. Ирандын маалыматы боюнча америкалык сионисттик буталарга сокку өтө оор ракеталар менен жасалган. Кабарларга караганда соккулар жакынкы чыгыштагы 5 америкалык базага жана башка жерлерге багытталган. Иранын ракеталары Тель-Авивге түшкөндө бир нече адам жаракат алган. Кийинчерээк жаракат алгандардын бири каза болгон. Буга чейин Ирандын Хурам-Шахр баллистикалык ракеталары түнкүсүн Израилдеги буталарга каршы кассеталык ок-дарыларды учурган видео тараган болчу. АКШнын аскер деңиз флоту Перс булуңунда мунай ташуучу деп болжолдонгон 3 ирандык кемеге кол салды. АКШ армиясынын 82-чи аба десанттык дивизиясына Иранга басып кирүүгө даярдануу буйругу берилди. Ал арада АКШтын аскер кызматкерлери The New York Times гезитине согуштун биринчи жумасындагы оор жоготуулар Иран Трамптын администрациясы күткөндөн да согушка жакшыраак даяр экенин көрсөттү деп билдиришти. Америка Сауд Арабиясынан дипломаттарын чыгарып кетээрин жарыялады. Бахрейн, Кувейт, Катар жана Дубайдагы америкалык аскер базалары согуш башталгандан берки эң күчтүү Иран соккуларына кабылды. Мындан сырткары АКШ Түркиянын Адана шаарындагы башкы консулдугунун кызматкерлерин эвакуациялай баштады. АКШ булактарга шилтеме берип, Израилдин Ирандын мунай кампаларына жасаган соккуларынын масштабы АКШны нааразы кылганын билдирди. Вашингтон алар Иран элин режимдин айланасына бириктирип, мунай бааларынын андан ары жогорулашына алып келет деп кооптонууда. Жакынкы чыгыш согушунун 10-күнү жана союздаштардын ортосундагы алгачкы пикир келишпестиктер. АКШ булактарга шилтеме берип, АКШ Израилдин Ирандын мунай кампаларына жасаган соккуларынын масштабынан нааразы болгонун билдирди. Вашингтон мындай чабуулдар коомчулукту режимдин айланасына бириктирип, мунай бааларынын андан ары жогорулашына алып келет деп кооптонууда. Дүйшөмбү күнү соода башталганда алар 26%-дан ашык көтөрүлдү. Мурунку күнү Израилдин коргоо күчтөрү энергетикалык инфраструктурага бир катар соккуларды жасап, Тегеранда мунай жаңбыры жааган. Кече кечинде Иран Бахрейндин борбору Манамадагы америкалык аскердик базага чабуул койду. Бир Патриот ракетасы иштебей калып, турак жай имараттарынын үстүнө түшкүтү. Бүгүн эртең менен Иран Бахрейндин эң ири мунай иштетүүчү заводдордун бирине сокку уруп, чоң өрт чыкты. Бахрейндин мамлекеттик мунай компаниясы Babco Energies Иран өлкөнүн жалгыз мунай иштетүүчү заводуна кол салгандан кийин өзүнүн мунай жеткирүүсүндө форс-мажордук абал жарыялады. Америка Израиль соккуларынын натыйжасында Исфахандагы курал системалары үчүн электрондук компоненттерди чыгаруучу Исфахан оптика заводу дээрлик толугу менен талкаланган. Пентагон этикалык каар операциясынын алкагында Ирандагы буталарга жасалган соккулардын жаңы видеолорун жарыялады. ИСНА маалымат агенттигинин маалыматы боюнча Ирандын Исфахан шаарындагы өзөктүк объект АКШ менен Израилдин соккуларынан кийин олуттуу зыянга учураган. Радиациялык булгануу катталган жок. Израиль менен АКШнын маалыматы боюнча Ирандын өзөктүк отунун көпчүлүгү Исфахандагы жер астындагы туннелдерде сакталат. Калганы Фордоу жана Натанстагы бункердин ортосунда бөлүштүрүлөт. Украина Иорданиядагы АКШнын базаларын коргоо үчүн дрондорду жана аскерлерди жайгаштырды деп билдирди Владимир Зеленский The New York Times гезитине. Ал Украинанын атып түшүрүүчү дрондору Украинанын куралдуу күчтөрүнүн дрон эксперттеринин тобу менен бирге Иорданияга жайгаштырылганын кошумчалады.
Ак Үй The New York Times гезитинин бул маалыматты ырастоодо өтүнүчүнө жооп берген жок. Украинанын президенти Ирандын алгачкы соккуларынан кийинки күндөрү Бахрейн, Бириккен Араб Эмирлиги, Иордания, Кувейт, Катар жана Сауд Арабиясынын лидерлери ага жардам сурап кайрылышканын кошумчалады. Зеленский бул өлкөлөргө жардам бергиси келерин, бирок жардамдын көлөмүн Украинанын муктаждыктары менен дайыма салыштырып туруу керектигин белгиледи. Израилдин коргонуу күчтөрү Ливандын Хезболла тобуна каршы чектелген аскердик операция башталганын жарыялады. Ал арада Ливандын Хезболла согушчан тобу Израилдин коргоо күчтөрүнүн позицияларына танкка каршы ракеталык чабуул жасаганы тууралуу видео тасманы жарыялады. Анда Израилдин коргоо күчтөрүнүн арасында жоготуулар болгону айтылууда. Франциянын президенти батыш өлкөлөрү жакынкы чыгыштагы согуш учурунда Ормуз кысыгында кеме жүрүү эркиндигин калыбына келтирүү үчүн иштеп жатканын жарыялады. Анын айтымында деңиз жолдорунун иш жүзүндө жабылышы дүйнөлүк экономикага таасирин тийгизип жатат. Кеме жүрүү коопсуздугун камсыз кылуу үчүн Европа биримдигинин Аспидес деңиз миссиясын жайгаштыруу пландаштырылууда. Аспидес операциясы Европа биримдиги тарабынан 2024-жылдын февраль айында Кызыл деңизде Баб-эль-Мандеб кысыгында жана Перс булуңунда коммерциялык кемелерди кол салуулардан коргоо үчүн башталган. Анын миссиясы кемелерди коштоп жүрүү жана кеме жүрүү коопсуздугун камсыз кылуу. Bloomberg агенттигинин маалыматы боюнча жакынкы чыгыштагы согуштун айынан Европадагы газдын баасы 30%га чейин көтөрүлдү. Баанын жогорулашы Ормуз кысыгынын жабылышы жана дүйнөдөгү эң ири газ жеткирүүчүлөрдүн бири болгон Катарда суютулган жаратылыш газынын айрым өндүрүшүнүн токтотулушу менен байланыштуу. Бул жаңжал деңиз аркылуу газ жеткирүүнү коркунучка кептеди. Ал эми Европа кыштан сактоочу жайлардын түгөнүп калышы менен чыгып жатат жана жайында суютулган жаратылыш газын активдүү сатып алууга аргасыз болот. Аналитиктер жеткирүүдөгү үзгүлтүккө учуроолор кеминде бир нече айга созулушу мүмкүн экенин, бул энергетика рыногуна жана инфляцияга басымды күчөтүшү мүмкүн экенин эскертишет. Daily Mail гезитинин маалыматы боюнча Британияда газ түгөнө баштады. Анын 2 күнгө гана жете турган запасы бар. National Gas маалыматы боюнча Британиядагы газдын запасы бир топ азайды. Жакынкы чыгыштагы жаңжал кырдаалды татаалдаштырды. Иран негизги жүк ташуучу жолун жаап салды. Ал эми Катар чабуулардан кийин дүйнөдөгү эң ири газ комплекси болгон Рас Лафандагы ишин токтотту. Запастын аздыгынан улам Британия Европа биримдигинин өлкөлөрүнө караганда алсыз болуп калды. Соодагерлер муну пайдаланып газды жогорку баада сатып жатышат жана өлкө учурда Европада газ үчүн эң жогорку дүң бааны төлөйт. Бирок Европа биримдигинин өлкөлөрү бир нече жумага жете турган газ запастарын топтоп жакшыраак даярданышкан. Германиядагы үйлөргө метеориттин сыныктары түштү. Европанын бир катар өлкөлөрүндө асманда жаркыраган от шаары көрүндү. Германиянын бийликтери метеориттин сыныктары Батыш Германияга түшүп, бир үйдүн чатырын тешип өткөнүн билдиришти. Бир метеориттин сыныгы буга чейин табылган. Күбөлөрдүн айтымында жаркыраган от шаары Нидерландиядан, Люксембургтан, Бельгиядан жана Франциянын айрым жерлеринен көрүнгөн. Окумуштуулар чымындын мээсин биринчи жолу компьютерге жүктөштү. Санариптик модель реалдууда иштей баштады. Изилдөөчүлөр 139 миңден ашык нейрондон жана 50 миллион синапстан турган чымындын мээсинин санариптик моделин түзүштү. Виртуалдык денеге туташкандан кийин система атайын үйрөтүлбөсө да, ар кандай жүрүм-турумдарды өз алдынча жарата баштады. Модель чыныгы байланыштын негизинде иштейт. Мээнин нейрондук байланыштардын толук картасы. Ал сезүү сигналдарын кабыл алат, аларды иштетет жана виртуалдык денеге буйруктарды жөнөтөт. Окумуштуулардын айтымында бул татаалыраак мээлердин санариптик модельдерин түзүүнүн биринчи кадамы. Кийинки бута чычкандын мээси, акырында адамдын мээси болушу мүмкүн. Бүгүнкү күнгө алынган маанилүү делген эл аралык жаңылыктар топтому мына ошолорду болду. Саламаттаңыздар.